Бекборбиев, Райым досум мамлекетке 2 миллиард сом төгүш үчүн майда мал жандыгына чейин сатыптыр. Бөлөк. Нурлан Насип айылдагы үйүн көрсөтүп талкуу жаратты. Анжеликанын колун сураган мырза белгилүү жаш кызды ээрчип кетти. Ырчы Алмаз Шаадаев кыз издөөдө. Бекборбиев, Райым досум мамлекетке 2 миллиард сом төгүш үчүн майда мал жандыгына чейин сатыптыр. Бул тууралуу ырчы Бекборбиев жеке Facebook баракчасына жазды. Райым досум жөнүндө унчукпайсыңар дегендерге: досумду мекеним Кыргызстан партиясынын съездинен бери көрө элекмин. Съездден кийин олтуруп сүйлөштүк. Мен алдыңкы 30 талапкердин ичинде болчумун. Негедир ошол күнү чийилип кеттим. Эмнеге деген суроомо жогорку номер 1 адам Сооронбай Жээнбеков ошондой чечим кылды деди. Мен ага эмне кылыптырмын деп күлдүм. Сени неуправляемый деген таризде алып салды деп түшүндүрдү. Макул, а эмнеге тиги 20-30 жылдан бери элди жеп келаткандарды кошуп алдың дедим. Анткени мурда тизмеде жок эле адамдарды ошол съездден көрдүм. Болгондо да алар алдыңкы тизмеде болуп калыптыр. Аларды дагы номер 1 күчкө салып бизге кошуп салды деди. Биз 1 жыл мурда башкача сүйлөштүк эле го. Таза эл үчүн иштейт турган жаш саясатчылардан түзүлөт. Акча бар, эч кимге көз каранды болбойбуз дегенсиң. Кана ал сөздөр. Айтор досум башка нукка түшүп, жогорку күчтөрдүн кысымында калганын түшүндүм. Эми ишиңер чатак. Шайлоонун эртеси күнү эл көтөрүлөт. Андан эптеп кутуласыңар. Жазында чоң толкундуу болот. Ошого туруштук берер бекенсиңер. Не болсо да ийгилик деп кол алышып чыгып кеттик. Мен тетиги 30 жылдан бери элдин чекесине чыккан чыйкан болуп парламентте олтуруп келаткан адамдар менен бир катарда туруп калбаганым жакшы болду, ыраазымын дедим. Шайлоого аралашпай Токтогулдун тоолорунда эс алып жатып алдым. Ойлондум, мен номер 1 неуправляемый болуп көрүнөт окшойм. Демек бул жакшы, демек коркот экен. Мени башкарып алам деген катаал иш экенин байкаган тура. Бул жаман эмес. Ошондуктан ал киши мага эл артисттик наамга берилген документтеримди 4 жолу кайтарып берген турбайбы? Түшүнүктүү. Баса, мурдагы номер 1 адам жөнүндө бир жолу досум айтты эле. Ал мени Райым миллион атка кондуруп, элге коррупциянын символу деген крайний кылууда. Ачындыгында мен ылдый жактагы катардагы менеджеримин. Жеп келгендер дал ошол өздөрү. Албетте мен муну азыр дагы кийин дагы далилдей албай калышым мүмкүн. Анткени алар акча алган жерлерде күбө эч качан болбойт. Бирок акырына чейин күрөшөм. Мына азыр ошол күрөшү жүрүп жатат. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиси качкан жок. Качуу мүмкүнчүлүгү шарты болсо дагы мунусун ак экенимди далилдейм. Күрөшөм дегени деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиарддан ашык акча мамлекетке төктү. Кана ошол номер 1-лер бир тыйын төктүбү? Жок. Алар 2-3 жыл олтуруп чыгып кетем. Акчам өзүмдө калат деп түрмөдө. Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип, тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо таң калычтуу мага. Өзү биздин бийликке эмне жагат? Качып кеткендер демек туура кылып жатыптыр да. Чыгымды төлөсөк деле баары бир камашат деп. Муну менен кийинки кузам дегендерге качуу себеп бердиңер окшойбу? Бир жолу досум Атамбаевке кирип, мени кызматтан алам деп турасыз, билем. Баткен облусуна губернатор кылып жибериңиз. 6 завод, фабрика курам. Бир көп кабаттуу үйлөрдөн турган микрорайон салам. Ар бир ишканада 10-20 миңден кем эмес жумушчу орну болот десе, тиги Райымдан 10 эсе бай адамыбыз коркуп кетиптир. Эмнеге? Анткени Баткен өнүгүп, башка тарап итке минип турса, албетте ашага чоң минус. Досум герой болуп кетмек, жакындан кабарым жок. Бирок угушума караганда мамлекетке акча төгүү үчүн мал жандыктарга чейин сатыптыр. Негизи акча колдун кири, ден соолук болсун. Өзүңдү кара досум. Бул күндөр да өтөт. Алыскы жулуу, деңиздин боюнда кайыкта термелип олтурганды тандабай, өз элиңди, жериңди тандап, акыйкатыңды издеп олтурасың. Баарына Кудай бар. Кече митингде бизди чийип ордубузга алып келген досторун көрүнгөн жок. Убактылары болбой калды окшойт. Жигиттин башына эмнелер гана келбейт. Башты жогору көтөр. Жакшылыктар алдыда досум дейт ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Чын эле ырчы Бекборбиевдин сөзүнө кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз.
Бөлөк деп ойлорду. Заманыбыздын популярдуу ырчы мырзасы Нурлан Насип айылдагы өзү чоңойгон үйүн көрсөттү. Ырчы Токтогул районунда жайгашкан үйүн Instagram баракчасындагы сторис бөлүмүндө кенен көрсөтүп, баяндап берди. Анда ал быйыл бул үйдүн айланасын тосолу деп пландап жатабыз. Каралбай калды. Биз эки эле уулбуз да, келинчектерибиз күчтүү чыкты окшойт. Шаарлык болуп кеттик деген ойлору менен бөлүштү. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Анжеликанын колун сураган мырза белгилүү жаш кызды ээрчип кетти. Ырчы Анжелика Кайратовна Дубайда эс алуу учурунда колун сураган мырзага турмушка чыга турганын айтып чыккан. Кийин кандайдыр бир себептер менен экинчи жолу турмуш курууга даяр эместигин маек учурунда ачыктаган. Анан кырсыктан кийин бир өмүр чогуу жашагым келген адамды жашоомдон чыгардым. Мен сен үчүн жокмун деп билдирген. Ырчынын айтымында жигити аны оор абалда калтырып сатып кеткен. Бул посттон кийин соц тармакта катуу талкуу жаралып, ар турдуу кептер айтылууда. Ошондой талкуунун арасында Анжелика менен жакын болуп жүргөн адамдардын бири Анжеликанын колун сураган жигит менен тез эле андан баш тартып, коомго жүзү таанылып калган жаш кыз менен жакындашып кеткенин жазып чыгышкан. Калк айтса калп айтпайт демекчи, мындай кептердин да чын бышыгы жакында чыгар. Жашоосун коомго ачыктап турган ырчы айым бул тууралууда убагы келгенде айтып чыгаар деп ишенебиз. Эмнеси болсо да ырчы айым 3 кызы менен бактылуу үй бүлө эмеспи? Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Ырчы Алмаз Шаадаев кыз издөөдө. Белгилүү ырчы Алмаз Шаадаев гүл менен түшкөн сүрөтүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына киргизип, гүл ээси айтчы, кайдасың? Дайнын издеп табайын, адашып барып башканын гүлүн кармап албагын деп жазган. Ал эми сиз ырчыга кандай кыздарды сунуштайт элеңиз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыз. Ырчы Съезбек Искеналиев өзүнүн жеке Instagram баракчасына сүрөт киргизип, жакшыны канчалык жаман десең да, бүгүн болбосо эртең сөзсүз жакшы экени билинет. Жаманды канчалык жакшы деп мактасаң деле, эртең эле жаман экени билинип калат. Так что успокойтесь деп жазган. Ал эми сиз Съезбек Искеналиевдин сөзүнө кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз. Бүгін біз Қарақол шаарындамыз. Микрофон урматта. Барлығыңызға Қарақол шаарынан ысык салам. Қарақол шаары барыңыздар! Жөне қочалы қойшымаға Саңырағанда айдай Қойшымаға Шоу
Paketini koysun. İlava yürek bir tane Çıkar.